Урматтуу мекендештер, ошентип Көкбөрү майрамынын эң кызыктуу учуру башталды. Жогорку лиганын алкагындагы беттеш командалар, албетте, өтө күчтүү, популярдуу командалар. Талас облусунун Ынтымак жана Чүй облусунун Сары Өзөн командасы. Ач, көк, же болбосо мүмкүн жашыл деп коебузбу, жашыл кийимчендер булар. Сары Өзөн командасы эми ток көк кийим менен. Ынтымак дал ушул эки команданын утканы финалга чыгат жана финалда алар дал ушул команданын жеңүүчүсү алтын байге үчүн 31 августта беттешет. Кадимкидей күйөрмандардын дагы бүйүрү кызып турган учуру Көкбөрүнүн чыныгы жүзүн ушул эки команданын беттеши өткөрөт. Азыр болсо Сары Өзөндүн оюнчусу бул жерде улакты жерден эңип кеткенге аракет кылды. Азырынча эки тарап тең ишенимдүү чабуулга чыга элек. Мен болсо оюнчуларды тааныштырып өтөйүн. Ынтымак командасынан Мадалбек Нияз Мадалбек уулу биринчи катар саны менен ал Грозныйды мүнүп жүрөт. Экинчиде Сагынбек уулу, Дастан Сагынбек уулу Сармат менен, ал эми Адлет Талант уулу ал чагылган менен, Марлис Койгелдиев 4-чү номерде Айтору менен, байракты мүнүп жүргөн Эрлан Төлөбеков 5-чи номерде, Жоки Орозбаев Арбат менен 6-чыда, Сейитбек Анарбек уулу Торнадо менен 7-чи, Берекен менен жүргөн Жакшылык Руслан уулу 8-чи катар санда, эми Аудасбек Мырзабек уулу 9-чу номер менен Геркулес менен жүрөт. Урмат Раушан уулу Ахилес менен 10-чыда, Кара кушту Мелисбек Нуржан уулу менен жүрөт. Нуржан Мелисбек уулу жүрөт, ал 11-чи номерде. Аскар Култабышев болсо 12-чи катар сан менен Мингенаты Амадор. Курмантай Айтбаев бул Ынтымак командасынын жетекчиси. Урмат Шерипбеков болсо, Урмат Шерипбеков бул Ынтымактын машыктыруучусу. Ошондой эле мына Жоки Орозбаев ошентип бул турнирде чубакты алмаштырды жана азыр негизги курамда чечүүчү оюндарды өткөрүп атат. Ал эми Сары Өзөн командасынан Тыныч Алыбаев Карабайыр менен биринчиде, Кубаныч Султан уулу Краз менен экинчи, Нурбек Юсупов коргоочу Жыган менен 3-чү, Акбар Иманбеков бул дагы коргоочу Аврора менен 4-чү номерде, Фархат Бешекеев Аракет менен 5-чи, Аскат Аскаров чабуулчу Чыныгы Эңгич ал эңүүчү 6-чы номер менен, Торуна менен жүрөт Азат Бешиналиев Легенда менен 7, Улан Насакеев Лексус менен 8-чи. Кечээки оюнда дал ушул Улан Насакеев өтө көп ирет ийгилик жараткан эле. Ошондой эле Азат Насыпбеков 9-чы номерде, Мингенаты Телтору, Таштемир Жекшенов 10-чы катар саны менен, ал Карагерди менен жүрөт. Ал эми Рустам Тыналиев 11-чи катар санында жана Айбек Иманалиев Нуркашка менен 12-чи. Дал ушундай курам мына Сары Өзөндө алдын ала кайсыл бир команда ийгилик жаратат деп айтуу өтө кыйын. Бири-биринен ашса ашкан, кем калбаган командалар. Ынтымак 9 майда финалга чыгып, минималдуу 0-1 эсебинде жеңишти атаандаштарына алдырып ийген эле. Азыр болсо мына кезектеги жекеме-жеке орун алып атат. Ал эми ортодо Геркулести минип жүргөн бул Аудасбек атаандашын азырынча өзүнө жакындатчудай эмес. Ал эми Сары Өзөн командасынан Кубаныч Султан уулу чыкты Краз менен. Краз албетте Геркулеске туруштук бериши кыйын, бирок ошентсе дагы азыр мына аракет көрүлүп, бирок кадимкидей тирешпестен артка өтүп алды. Бул эгерде аттардын күчү бири-бирине дал келбей калса, ошентип атаандаш артка өтүп алат дагы улакты көтөрүп бергенге мүмкүнчүлүк бербей, ушул арттан ыңгайсыздык жаратат. Аудасбек улакты жерден эңди, ошол замат оң такымга басып атат. Кубаныч Султан уулу болсо чапкенеде жабышты. Азырынча айлампанын ичинде эч ким бул жакта тоскоолдук кыла албайт болчу. Мына аянттан чыкты. Азыр өздөрүнүн тайгазанынын жанында Аудасбек өнөктөшүнө улакты өткөрүп бергенге жетишти. Көз ачып жумганча улакты өткөрдү. Улак менен Нуржан жүргөн эле. Нуржан Мелисбек уулу ал учурда улак аянттын сыртына чыгып кеткен экен.
кайрадан эле жекеме-жеке биз бул ирет дагы Геркулестин келатканын көрүүдөбүз. Ахиллеске караганда Геркулес кечээ көбүрөөк оюнга аралашкан. Бүгүн деле ушундай болуп атат. Ахиллес 13 жашка чыкты, Геркулес 11 жашар. Негизинен 20 жашка чейин өзүнүн күчүн сактап каларын эске ала турган болсок, азырынча Ахиллес албетте кары элек. Жок дегенде дагы бир 5 жыл өзүнүн чыныгы жекеме-жекенин падышасы экенин негизинен далилдесе болот. Бирок жакынкы арада мүмкүн аны Геркулес ашып өтөт. Геркулес бул каны негизинен эле ушундай, ал энергиясы өтө көп, күчү көп аргымактардын бири. Ал жекеме-жекеге эле ойнобостон, ошол эле учурда сүрмө топтун арасында дагы оюнду жүргүзө алат, чарчап калбайт. Кубаныч болсо, Кубаныч Султан уулу Кубантайм Краз менен азыр тирешип аткан мезгили жана Геркулес мына өзүнүн ордун таап алды дагы, азырынча ишенимдүү турат. Көчмөндөр оюндарында Казакстанга сатылып кеткен лазердин эсебин тапкан Ахиллес жана бирок азырынча Ахиллести оюнга кошушкан жок. Оюнда жүрөт, жекеме-жекеге азырынча аны акыркы 2 жүрүштө чыгарган жок. Буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калып, башка чабандестер аянтка кирди. Азыр болсо мына эми оюнчуда чабандестер алмашкандан кийин мына Ахиллес болсо Ахиллести бул ирет эмес, буга чейин деле негизинен Урмат Раушан уулу минип жүрөт. Мына Урмат толугу менен өзүнүн ордун ээледи. Акбар Иманбеков. Ахиллес такыр мына Акбарды аргымагы менен кошо өзүнө жакындаткан жок. Акбар Иманбеков Аврора менен ары чимирлип, бери чимирлип, бирок жетпей жатат. А Сүлүк Караны минип жүргөн экен Акбар Иманбеков. Сүлүк Кара Акбар Иманбеков негизинен Аврораны миниши керек деп протоколдо жазылган болчу. Сүлүк Кара дагы, Краз дагы Геркулес менен Ахиллеске туруштук бере албай жатат. Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип кетти. Сарыөзөн бүгүн болгон күчүн ортого салат. Алардын финалга чыгууга ушунчалык дымагы күчтүү. Акыркы бир нече ири турнирлерде эмнегедир Сарыөзөн финалга жетпей калды. Жарым финалда же достукка, же ынтымакка туш келип калат экөөнүн бирөөсүнө. Ошондуктан бир кездеги Сарыөзөндүн мына ушул атак даңкы кайрадан кайрылып келиши үчүн бүгүнкү жарым финалда алар албетте жеңишке жетиши керек. Ошол эле мезгилде мына ынтымак алар 9-майда финалда достукка жеңишти алдырып ийгенден кийин ошол чемпиондук наамды кайрадан кайтарып алыш үчүн катуу даярдык менен келишкен. Булардын буга чейинки эки команданын беттештери 28 жана 27 августка туш келди. 27 августта ынтымак Сарыөзөн Рассвет менен беттешип, аларды 5-2 утты эле. Ал эми Сарыөзөн кечээ күнү дал ушул Рассвет менен ойноп, алар 5-3 утту. Сарыөзөн 5-3 утту, ынтымак 5-2 утту. Бир гана салым айырма менен жеңишкен. Эми бул А тобунда жайгашкан командалар ичара мыктыны аныктоо алдында турушат. Экөөнүн кимиси утса түз эле финалга жолдомо алат. Краз болсо Геркулестин артында, Кубаныч Султан уулу Урмат Раушан уулуна кадимкидей тоскоолдукту жаратып атат. Жекеме-жеке өтө көп орун алчудай. Бул ынтымактын негизги тактикалык жүрүштөрүнүн бири. Анткени жекеме-жеке көп болуп турган болсо, толугу менен көзөмөл ынтымак командасын болот. Аудасбек сол такымга басты. Азырынча окуя жалаң ынтымактын жарым аянтында болуп атат. Эмнегедир мына ошол чабуулга карама-каршы тайгазанга бара турган болгондуктан ал жакка азырынча шашкан жок. Биринчи ушул тараптан жекеме-жекенин
падышасы ким экенин алар далилдеп алып, андан кийин оюнду улантмак. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Азыр 1 эмес 2 оюнчу 2 мүнөткө оюндан четтетилип калышы ыктымал. Эки командадан бир-бирденби же бир эле чабан эскерип кетти. Азыр Калыс жакындан байкап турган, ооба. Эки командадан тең бир-бирден. Эми аянтта 3-3төн чабандес оюнду улантат. Негизинен аянтка айланпанын ичине кирип кеткенде дээрлик 90% киргенде 2 чабандес чогуу кирет. Себеби булар бири-бирин карап жүргөндүктөн. Азыр мындай учурда деле кайсыл бир командада артыкчылык жок. Бул жогорку лиганын А тобунда жайгашкан командалар. Чүчүк кулак ташталгандан кийин бул эки күчтүү команда бир тайпага жайгашып калды. Ошондуктан бул эң кызыктуу таймаштардын бири. Мына ал мезгилде чабуул ынтымак тараптан Сейитбек Анарбек уулунун ошентип үстүнөн улакты алып жерге таштатып кетти. Эреже бузуу катталган жок. Мына жекеме-жекеге караганда улак кадимкидей оюнда болуп турганда өтө күйөрмандардын бүйүрүн кызытат. Сейитбек Анарбек уулу дагы бир ирет эңкейип улакты көтөрүүгө аракет кылды. Калыстын ышкырыгы жаңырып атат. Дагы ким эскертүү алып калат бул жерде. Азыр жаза мамысында байланып турган Сары Өзөндөн Тыныч Алыбаев. Ал эми ынтымак командасынан болсо Жоки Орозбаев. Тажрыйбалуу эки оюнчу ошентип аянттын сыртына кеткен. Азыр болсо улак жерде, эч ким улакка жакындабастан биринчи кезекте бири-биринин жолун тороп атат. Чыныгы чебер, чыныгы тажрыйбалуу оюнчулар. Сейитбек Анарбек уулу эмне болду дагы? Улактын кайсы жагынан кармалган окшойт. Улакты оңдойм деп колунан түшүрүп алды. Улактын салмагы 32ден оор. 35ке жетпейт. Кайрадан 4төн оюнчу беттешти. Улантат. Нуржан экинчи ирет улакты алып туруп мына. Эми болсо жерге таштап кетмекчи. Ынтымактын жекеме-жекедеги оюнчулары бардык турнирде мыкты болуп келген. Бирок 9-майда ал артыкчылык өзүнүн жемишин берген эмес эле. Азыр болсо Геркулести ордунан кадимкидей козгоп кетти Крас. Крас болсо мына керек учурда ошентип өзүнүн күчүн, өзүнүн кырын Геркулеске деле көрсөтүп койчудай. Абалы бар экен. Жакшы тиреш орун алды, бирок ал көпкө созулган жок. Кайрадан Геркулес өзүнүн ордун ээлеп алды. Ынтымак Сары Өзөн командасынын капчыктарындагы биринчи упайларга 5000 сом бар. Ынтымактын демек алгачкы салымдарына 5000ден кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп аткан экен. Бул албетте негизги байге фондунан сырткары улуттук оюн болгондуктан каалоочулар ушундай дем күч берүүчү кошумча сыйлыктарды берип турса болот. Чындыгында мына ушул ири 3 турнир бар болсо, ошолордун арасынан Көкбөрү тарыхында алгачкы ирет ири киреше коюлуп атат. Бул жакта биринчи орунга жогорку лигада 1 миллион сом каралган. Экинчи орунга 500 миң, үчүнчү орунга 250 миң. Мындай байге фонду буга чейин коюлуп элек болчу. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Дене тарбия, жаштар иштери жана спорт агенттигинин улуттук спорттун түрлөрү боюнча дирекциясы мына ушул байге фондуна өзүнүн салымдарын демек байге фондун чечип берип, ал жакта мына улам буга чейинки турнирге караганда кийинкисинде байге фондун көбөйтүп атат. Бул жакшы жишан. Азыр болсо мына коюп кетти. Эреженин алкагындабы же жок, жаза мамысына байланат экен. Эреже боюнча мына ушунда коюп кеткен учурда алысыраак аралыктан койсо, анда 2 мүнөткө оюндан четтетилет. Ал эми бул жерде
алыстан деле эмес, ашып кетсе бир метрге жетпеген жерден кагылыш орун алды. Ошентсе дагы бирок башкы калыс чечим чыгарды, демек калыстын чечимин сыйлаш керек. Тартип болмоюнча оюн көркүнө да чыкпайт, өнүгүү да болбойт. Калыс айтты, демек мына азыр ошентип Сары Өзөндүн бир оюнчусу 2 мүнөткө аянттын сыртына чыгып атат. Байкалбаган менен албетте бул өтө опурталдуу учур. Эгерде дагы бир аз катуураак коюп кетсе, түздөн түз атаандаштын ден соолугуна таасир берип калышы ыктымал эле. Бардыгын көзөмөлдөп атат. Оюнду кайрадан жалгашты. Бул жерде 15-минут жаза намысына ошентип Фаркат Бейшекеев байланган экен. Эсеп сандары азырынча ошентип ачыла элек. Күйөрмандар дагы толкуп баштады. Жана ынтымактын оюнчусу Нуржан Тайгазанга жакындап барды. Коргонуу дагы жакшы. Бул жакта Нуржан Мелисбек уулу бир эмес бир нече ирет Тайгазанга жакындап келди. 25 жаштагы Нуржан ошентип Мелисбек уулу мына эсеп санын ачып, ынтымак командасын алдыга сууруп чыкты. Нуржан Мелис агаңардын акеңердин атынан 5000 сом. Кошумча, демек кызыктыруучу сыйлыкка берилип атат. Нуржан Мелисбек уулу ынтымактын негизги чабуулчуларынын бири. Ал иш жүзүндө өзүнүн алгачкы сөзүн айтты, бирок бул албетте акыркысы эмес деп айтсак болот. Эки тараптан тең бир эмес бир нече салымдарды күтүп атабыз. Бул болгону биринчи тайм. Азырынча беттеште кандайдыр бир чечүүчү учурлар орун алды деп айтканга эрте, бирок ынтымак биринчи номер менен иштеп, алар позициялык чабуулдарга көбүрөөк өтүп атат. 12 номерде ынтымак командасы азырынча чабуулда. Астар Култабышев улакты алып жүрөт. 12 номердеги Астар Кулна Амадорду менен жүрөт. командасы чабуулда 17-минутта 30-секундда. Тайгазанга түз жөнөдү эле. Орто жолдон каршылык көрсөтүлүп калды. Эки команда тең өтө жеңил ойноп атат. Ушунчалык ылдам, динамикалуу жана кызыктуу оюн орун алып баштады. Чыныгы спорт деп мына көп бөрүн айтса болот. Караңыздарчы, башка бир да спорттун түрүндө мындай атмосфера жаралбайт. Мына чыныгы эрендердин эр оюну, аттын үстүнө атты минүү өзү экстремалдуу. Азыркы учурда көп мекендештер үчүн ал эми ат үстүндө мына ушундай улак тартышып жүрүү бул албетте чыныгы эрдикти талап кылат. Кезектеги жекеме-жеке. Талас өзү келип кетти. Талас мына $100 эки салган упайыңыздарга Талас. Ынтымак командасынын демек кийинки салымына $100 коюлуп атат. Ал эми кезектеги жекеме-жеке бул ирет Ахиллес өзү чыккан экен ортого. Ахиллести Урмат Раушан уулу менен жүрөт. Ахиллес менен Краздын тиреши. Дагы деле болсо бул Геркулес менен Ахиллеске татыктуу жекеме-жекеде ат пайда боло элек экен. Ошондой эле жекеме-жекедеги дагы бир мыкты аттардын бири Оманы Досу командасы сатып алды. Эмки сезондон баштап оюнга чыгарат деп аттылы, бирок 25 август күнү жекеме-жеке боюнча өзүнчө турнир өтүп, ал жакта Ома өзүн жакшы көрсөтө албай калды дагы. Жыйынтыгында Омага азырынча дагы көп бар экенин, ал жакта Омага көп убакыт бар экени белгилүү болуп калды. Андыктан дагы деле болсо Геркулес менен Ахиллес өздөрүнүн мыктылыгын далилдеп келет. Ал учурда биринчи таймда дагы аягына чыгарып келе жаткан экенбиз. Жалгыз салымдын автору Нуржан Мелисбек уулу. Сары Өзөн жакшы даярдыкта келген, ал көрүнүп турат. 1 августтан баштап, бүгүн ошондо 29 август болсо, 1 августтан баштап алар бул беттешке даярданды. Дээрлик 1 айга жакын
Эми ушул эмгегинин түшүмүн акыбетін бүгүн көрөт беле, бирок ынтымак алардан да жакшы даярданган сыяктуу. Азыр биринчи таймды соңуна чыгардык. Кыскача тыныгуу орун алат жана экинчи 20 мүнөттүктө жолугабыз. Аякташы менен Сары Өзөн ынтымак ошентип экинчи таймды баштады. Биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча эсеп 1-0 ынтымак алды да жана эми экинчи тайм башталган учурда албетте Сары Өзөндүн чыныгы чабуулчулары өзүнүн демек күчүн көрсөтүшү керек. Ошол эле Рустам Тыналиев, Улан Насакеев сыяктуу кечээ Рустам Тыналиевди жакшы коргоочулар жапты, бирок расчеттин оюнчулары. Бирок дал ушул эме бирок Улан Насакеевди такыр жаба албай коюшту. Ал бир эмес бир нече ирет ийгилик жараткан, 3 ирет улак салып кетти эле кечээ. Улан Насакеев ал азыр чындап формасында экен, спорттук калуунда экен. Бүгүн эми ушул ынтымакка каршы өзүнүн чыныгы күчүн көрсөтүшү керек. Ошентип оюн башталды дегенче кайрадан жекеме-жеке Геркулес чыкты. Аудасбек мына Геркулес менен Кыразды Кубаныч Султан уулу менен чогуу такыр жакындатпай өзүнүн чыныгы ордун алып алды эле. Ал учурда Кубаныч Султан уулу мына бир мүмкүнчүлүк болсо ошол замат аны колдонуп кетти. Сары Өзөндүн күйөрмандары кадимкидей жандана түштү. Кубаныч Султан уулу улакты эңүү жагынан албетте өтө мыкты. Ошондуктан ары бери ойкуп кайкып жылып аткан учурда бир жада калса 1 секунд эмес, бир жарым секунддук мүмкүнчүлүктү колдонуп кетти. Кубаныч Султан уулу өзү жөнөдү. Мына өзү бара жатат. Улакты такымга да баскан жок. Улакты жок, такымга басып алыптыр. Кадимкидей өңөрүп бараткандай да көрүнүп кетти эле. Аттын башын буруп ушул жерден кайрадан мына артка кайтып атат. Экинчи дем менен бул ирет дагы жөнөдү. Бирок эмнегедир Сары Өзөндүн өнөктөштөрү, Кубанычтын өнөктөштөрү кайда? Мына Улан Насакеевке улакты өткөрүп берди. Эң карылуу чабандестердин бири Улан Насакеевден улакты алуу дээрлик мүмкүн эмес. Ал бир кол менен деле улакты эч кандай маселеси ыргытып кетет. Андыктан такымы да катуу, ошондуктан көпкө чейин улакты да алып жүрөт. Мына позициялык чабуулда Уландын чыныгы таланты ачылат. Мына караңыздар, азыр барды да улакты тайгазанга салды. Улан Насакеев эсеп 1-1. Кечээ эле анын чыныгы формасында экенин көргөнбүз. Мына бүгүн Улан ошентип чыныгы деңгээлин көрсөтүп атат. Жана ошондой эле Улан Насакеевке дагы акчалай кызыктыруучу сыйлыктар бар. Көкбөрү оюнунун эң жогорку үлгүсүнө биз күбө болуп атабыз. Чабуулчу деген мына Улан Насакеевдей болуш керек. Караңыздар, бул бир кыска бир секундага жетпеген убакыт мүмкүнчүлүк болуп калды эле. Ошол замат аны тайгазанга салып кетти. Улан Насакеев өзү да салмактуу, карылуу оюнчу. Сейитбектин жообу азыр кандай сонун болот? Тайгазандын берки кырына, андан кийин аркы кырына тийип туруп, кайрадан жерге түштү. Бир аз эртерээк ыргытып алган экен. Анын эсеп чоту ушундай болчу. Кечирээк ыргытсам анда ичине түштүрүп кайрадан чыгып кетет деп. Эсеп теңелгенден кийин ынтымак кайрадан күчтөндү. Сонун оюн орун алып атат. Жекеме-жеке. Жекеме-жеке. Ал жактан албетте ынтымактын аргымактары күчтүү экени белгилүү, бирок ошентсе деле буга чейинки жекеме-жекеде Кубаныч Султан уулу улакты эңип кеткенге жетишти эле. Азыр Аскат Аскаров улакты алып бара жатат. Ал так ортого аны тыштап берди. Жекеме-жеке
жана кайрадан эле Геркулес жана Кубаныч ошентип Геркулестин бери жагында туруп улакты эңип кетем деген аракетин көрдү. Жөн гана тирешпестен ушинтип тең салмактан чыгаруу керек экенин түшүндү Кубаныч Султан уулу. Азыр айланып туруп аттын башын ошол замат буруп арт жагынан кирип барат дагы. Эгерде ошондо мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол замат улакты эңип кетет. Урмат Раушан уулу Ахиллести, Урмат Раушан уулу болсо, ал Ахиллести эң жакшы иштеткен оюнчулардын бири. Айтылуу Ахиллести дүйнө Ооба, чындыгында Ахиллес чыккан экен. Ахиллес бир болчак болчу ушул эки жекеме-жеке оюнга чыгып аткан кыргыздын атуулдарын. Бул кыргыздын мыкты чабандестери, кыргыз мыкты аргымактары азыр жекеме-жекеде. Ахиллес бул бир эле ынтымак командасынын эмес, кыргыз элинин сыймыгы деп айтсак болот. Мына такыр жакындатпай турат. Буга чейин Кразга каршы Геркулес чыгып алдырып койду эле, демек бул ирет ага Ахиллести чыгарууну эп көрүшкөн экен. Буларга белинген убакытта улак жерден көтөрүлбөй калды. Андыктан эми болсо Геркулес чыкты. Ал эми Сары Өзөндөн Рустам Тыналиев жекеме-жекеде. Ал эгерде улакты ала турган болсо, ошол замат чабуулга жөнөйт. Кечээ Рустам Тыналиев бир ирет улак салды. Экинчи таймдын башында ошол чабуулду ишке ашырып Рассвет командасынын тайгазанына салып кеткен. А бүгүн биринчи таймда биз Рустамды дээрлик байкаган жокпуз. Экинчи таймда деле азырынча активдүү эмес болчу. Мына жекеме-жекеден гана аны көрүп атабыз. Улакты дагы оңой эле алдыртып койду. Болгондо да артында калды. Ат үстүндө улак тартыш. Ой. Капталдан катуу коюп кетти. Албетте калыс баарын чечет. Башкы калыс демек Шайлообек Алымкулов. Анын командасы азыр кызмат кылып атат. Тажрыйбалуу калыстардын бири. Кана эч кандай жаза мамысына эч ким байланган жок. Таң калыштуу. Демек баары эреженин алкагында болгон экен. Улак кайда? Улак жерде экен. Улак жерде, бирок көз ачып жумганча ал көтөрүлүп кетеринен негизинен шек жок. Коргоочулар тоскоолдук кылып атат, чабуулчулар, эңүүчү оюнчулар эңип кеткенге бел байлоодо. Мына Улан Насакеев Ходейм. Азыр болсо жыйынтыгында ошентип ынтымактын оюнчусу улакты өзүнүн карамагына алды эле. Эмнегедир аркы өзүдө жөө жүргөндөр да көбөйүп кетиптир. Ашыкча атчандар да жүрөт ал жакта. Мына ушундай күй менен барып, кокус бирөөнү коюп кетсем эмне болот? Ат албетте оңой менен кишини басып кетпейт, бирок ошондо деле күй менен барганда коюп кетиши ыктымал. Андыктан ал жакта жөө жүргөн өтө опурталдуу. Жекеме-жекеден кайрадан эле мына Ахиллести минип жүргөн Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип алды. Дагы ошол жерде жөө жүргөн бирөөнү коюп кетейин деп атат. Эмнегедир мен улакты карабай эле ошол жерде жөө жүргөн бир ошол жактагы адамды карап калдым. Аксапында араң басып бара жатат. Эмне кереги бар ушундай аттын алдында калып калуу, коркунучу бар жерге барып. Жекеме-жеке. Азыр болсо мына алгачкы аракет ийгиликтүүдөй болду эле, бирок кайрадан Ахиллес өзүнүн ордуна жайгашып алды. Урмат Раушан уулу ага каршы Азат Бешеналиев чыккан экен. Ал легенда деген атты минип чыккан эле. Жекеме-жекенин дээрлик
90% убагында ынтымак оюнчулары ийгилик жаратып атат. Урмат Раушан уулу Ахиллес негизинен өтө күлүк аргымактардын бири. Бирок анын бул жерде аны ооздуктап чабуулга көп чыгарган жок. Экинчи таймдын 10-мүнутасы. Бир эсеби катталып турат. Улан Насакеев Сары Өзүндөн салымды ишке ашырган Нуржан Мелисбек уулу. Ал ынтымактын атынан ошондо азырынча эсеп болгону 1-1, экинчи тайм акырында портолоп калды. Ортодо 3 чабандес жүрөт. Бирөөсү улакты алып келген экен. Таштемир Жекшенов мына улакты ал ортого тыштап туруп чыгып кетти. Азыр болсо Ахиллес ары жакта Сары Өзөн командасынан чыккан. Бул кайрадан эле Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу улакты эңди. Жок, бирок кайрадан жерге түшүрүп алды эле. Экинчиден менен бул иретте улакты эңип кетти. Кубаныч Султан уулу бир эмес бир нече атаандаш тоскоолдук кылып аткан. Мына азыр эми жебедей сызып жөнөсө болмок. Жок. Күйөрмандардын сүрөөнүн карап көрүңүздөрчү. Кубаныч дагы деле ушул жерден Рустам Тыналиевке өткөрдү. Рустам Тыналиев дүйнөдөгү эң мыкты көкбөрүчүлөрдүн бири. Рустам азыр Тайгазандан бир аз алыста өттү. Экинчиден менен кайрадан келерине шек жок. Рустам Тыналиев бүгүнкү беттеште ал өзүнүн сөзүн айтып элек. Аутка чыгарып бара жатат. Улан Насакеев көткөрүп бериптир. Мына Улан Насакеев ага тоскоолдук кылчу. Эмне болуп кетти? Калсын ышкырга жаңырып калды. Мага аутка чыккандай көрүнгөн жок. Бирок калыска даана көрүнөт мейли. Ошентип Улан Насакеев чабуулга чыкканга чейин дал ушундай көрүнүш орун алган экен. Азыр болсо Кубаныч калыстын демеки уруксаты жок, оюн башталып кеткен экен. Кубаныч Султан уулу ошентип улакты жерден көтөрүп туруп кайрадан койду. Мына эми уруксат берди. Ышкырык жаңырды. Ошол замат Кубаныч Султан уулу бир эмес эки ирет улакты кармады. Мына ушундай активдүү оюн керек. Ошол учурда гана Сары Өзөн командасына жекеме-жекеде ийгилик жылмайышы ыктымал. Башка учурда албетте Ахиллес менен Геркулес баары бир өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтөт. Бул ирет Аудасбек чыккан болсо, демек Аудасбек бул Геркулес менен Кубаныч Султан уулу артында акырын акмалап турат. Мына ушул жерден тирешип көрдү. Жана Геркулес бул ирет ал жерде мүдүрүлүп кетейин деп бирок ордунда туруп калды. Бүгүнкү оюндардын бул үчүнчүсү. Буга чейин 2 жарым финалдык биринчи лиганын алкагында беттештер орун алды. Алканата Бакубат Таласка утулду, Жаш күч Ак Сууга утулду. Ошентип Алканата менен Жаш күч эртең 3-чү орун үчүн ат салышат. Бакубат менен Ак Суу бүрсү күнү 31 август күнү финалдык беттеште ойнойт. Азыр жогорку лиганын алгачкы финалистин тактоо алдында турабыз. Кезектеги аут, кезектеги жеке-жеке. Кубаныч Султан уулу ал 27-26 жаштагы чабандес. Бою 1 метр 80 сантиметр, салмагы 82 кило. Бирок бул ирет ал чыккан жок. Бул ирет Акбар Иманбеков чыкты. Акбар Иманбеков 32 жашта. Сүлүк кара менен Акбар Иманбеков чыгып атат. Жана Акбар канчалык Акбар буга чейинки Кубаныч сыяктуу активдүү боло алабы жок, азырынча жөн гана атаандаштын артында калып атат. Акбар Иманбековна
чакан бойлуу оюнчулардын бири, салмагы дагы 65 килограмм, бир тойлой жеңил. Бирок тажрыйба деген анда өтө мол. 32 жашка чыгып калды. Сары Өзөндүн алмаш кыз коргоочуларынын бири. Ал мезгилде улакты Аудасбек эңип кетти. Ошол замат чапкенедей жабышкан учурда Сейитбек Анарбек улакты эң алган жок. Азыр болсо бул жерден Азат Бейшеналиев. Азат Бейшеналиев жөнөдү. Улакты өңөрүп бара жатат. Кана улак тайгазанга түшүп чыкты. Дээрлик түшүп чыкты, албетте эсепке алынбайт. Дээрлик 1,5-2 метр алыстыктан эле ыргытты го, чиркин. Мына Азат Бейшеналиевдин өтө жакшы аракеттердин бири болду. Негизинен ал коргоочу, бирок мыкты чабуулчулар сыяктуу кыймыл аракетти жасаган. Сейитбектин жообун көрөбүз эми. Азат Бейшеналиевке. Сейитбек торнадо менен бара жатат. Мына бул ирет тоскоолдук кылган эч ким жок. Улак тайгазандын кырында болчу, мына ичине түшүп кетти. Сейитбек Анарбек уулу ошентип мына Азат Бейшеналиевке жакшы жооп берди. 2-1. 2-1 эсеп катталды. Ынтымак экинчи ирет упай жагынан алдыга озуп чыгып отурат. Эсеп саны 2-1. 2-1. Нуржан Мелисбек уулу менен Сейитбек Анарбек уулу бир жолудан ийгилик жараткан. 16-минутта Азыр болсо эми Сары Өзөндүн жообун күтөлү. Алар канчалык бул салымга жооп берет болду экен. Буга чейинкисинде биринчи таймда 1-0 болуп, экинчи таймда гана жооп берген. кийинки салган упай Улакты Таштемир Жекшенов эңип кеткенге аракет кылды. 5000 сом деген жолбой эле. Ал учурда улакты оң такымга өткөрөм деп жыйынтыгында жерге түшүрүп алды. Өтө активдүү болуп атат. Мына Таштемир Жекшенов. Таштемир Жекшенов жаш оюнчу. 18 жаштагы Таштемир 9 майда өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, бир күйөрмандардын купулуна толду эле. Азыр Таштемир улакты аянтта сактап кала алат болду экен. Аутка чыгып кетти. Таштемир улакты эңүү жагынан өтө мыкты. Ошол эле учурда 17-минутта чабуулда дагы жакшы ойнойт. Ынтымак командасы. Кыргыз көкбөрүсүнүн келечеги болгон оюнчулардын бири ушул Таштемир Жекшенов. Ынтымак командасына Бирок тажрыйбалуу оюнчулар азырынча Таштемирге мүмкүнчүлүк бербей жатат. жакшы мыкты оюн болуп атат. Оюн талаасында Таштемирдин бою 1,83 сантиметр, өзү 82 килограмм. Улуттук университетте экинчи курстун экономика факультетинин студенти. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке. Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу болсо бул жерде эч кандай көз көрүнө артыкчылыкка ээ боло албайт. Ошентсе дагы буга чейинки учурларда мүмкүнчүлүктөрдү бир нече ирет колдонуп кетип аткан. Кразды Ахиллес жакшы карайт экен, Геркулеске караганда. Таң калыштуу. Геркулес бир ирет ушул Кразга алдырып ийгенден кийин, андан кийин жалаң Кразга Ахиллес чыгып атат. Алдыда дагы бир 20 мүнөттүк бөлүм бар. Дагы ашуулардын бийиктиги алдыда. Динамикалуу оюн эми мына бир аз басаңдай түштү бул жерде. 20 мүнөт бою ылдам оюнду ишке ашыруу мүмкүн эмес. Чындап эле мына ортодо жекеме-жекен болуп турганы да жакшы. Аттардын тирешин көрөбүзбү десек, ал ишке ашпай жатат. Акыркы минута ал учурда мына экинчи таймды дагы ошентип артта калтырып аттырбыз. Геркулесте минип Аудасбек чыкты. Ага каршы бул ирет Улан Насакеев чыккан экен. Улан Насакеевди жекеме-жекеден бул беттеште биринчи жолу көрүп атам.
Улан Насакеевтин ойынынан бүгін өте көп нәрсе көз қаранды. Қараңыздаршы, қарылу Улан Насакеевна. Ал кадимкиде жулуп кетиш ыктымал. Аудасбектен улакты тартып кетсе мен таң калбайм. Бирок Аудасбек деле оңой жоо эмес. Кана айлампанын ичинде эрүүл башталды. 10 секунда. 10 секунд калыптыр. Убакыт бүтүп калыптыр. Андай болсо бирок ушул жерден эми улакты алган күндө деле баары бир Тайгазанга жетпейт. Экинчи таймды жыйынтыктадык. Мына 2-1 ынтымак командасы дагы деле алды да. Жанагы уюлдук телефонун жоготуп Ошо 3-чү таймды баштадык. Бүгүнкү күндүн борбордук беттешинин бул Сары Өзөнчү жана Ынтымак талас командалары 2-1 менен Ынтымак алды да. Азыр болсо Сейитбек Анарбек уулу улакты эңип алды. Сейитбек чабуулга бара жатат. Анын жанында бир коргоочу, ал коргоочу артта калып калды. Жана Сейитбек улакты мына эрдин кашына коюу керек. Абайлаш керек. Жакшы, Сейитбек эч нерсе болбоптур. Мейли улак түшпөсө койсун. Эң башкысы бул жерден оюнчулар жарат алып калбаган өтө маанилүү. Өтө жогорку ылдамдыкты кармады эле. Бирок бул жерде эсеп сандары ошентип өзгөрбөй калды. Бирок кайрадан эле чабуул уланып атат. Эмнегедир мен Сейитбек улакты салып кетет окшойт деп дагы ойлодум эле. Жок, бир аз жабыркаптыр Сейитбек. Тажирбалы көп көрүүчүлөр Сейитбек мына азыр жакшы чабуулга чыгып, кырсыктабай жакшы миң мертебе шүгүр, жакшы өтүп. Бир сыйра дарыгерлердин деме көмөгүн алып койсо жакшы болот эле Сейитбек. Азыр болсо мына оюн уланып атат. Көкбөрү федерациясынын башкы өнөктөшү Бекаком компаниясы жана улак жана ошондой эле бул жерде улак жерде Тайгазанын түбүнө түшүп, эми гана эңип кетти аны. агенттиктин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча Бир сыйра айланып келип туруп мына ортолук бөлүккө келип кайрадан артка кайтабы же ушул жерден аттын оозун бурганга аракет кылып атабы. Улак менен жүргөн азыр Эрлан Төлөбеков, байрак менен Эрлан кайрадан Тайгазанга жакындап барды. Өтө ылдам оюн болуп атат, мына ошондуктан бөөдө кырсыктан алыс болсо экен деген тилекти айткыбыз келет. Жана азыр болсо улак менен жүргөн бул жерде Эрлан Төлөбековду өнөктөшү Тайгазанга атын сүйрөп алып келгенге аракет кылды, бирок андан эч кандай майнап чыккан жок. Ат үстүндө улак тартыш. Сүрмө топтон эч ким сурулуп чыкчуда эмес. Ал мезгилде бул жерде улакка жабышкан кимкен? Улакка жабышкан бул Фархат Бейшекеев болчу экен, ал тартып ала алган жок. Тартып ала албай калды дагы деле Ынтымактын оюнчулары улакты өздөрүндө алып жүрөт. Футболчулар келип кетип атат бизге, комментаторскийге. Кана бул ирет ким жабышты улакка? Бул ирет Сары Өзөндөн Нурбек Юсупов, коргоочу Нурбек Юсупов азыр атандаштарынан улакты тартып алганга аракет кылды, бирок баары бир азыр улакты эч кимге берген жок. Такымы да катуу экен Эрлан Төлөбековдун. Эми гана ал аянттын сыртына барып түштү. Демек жекеме жеке. Ахиллес келатабы? Жок, Ахиллес артта экен. Ахиллес өзү келди. Геркулес артта турат. Жекеме жекеге Ахиллес чыкты. Аны минип Урмат Раушан уулу ага каршы Кубаныч Султан уулу Крас менен Урмат Кубанычты жакындатпай, жолотпой ушул жерден ийгилик жаратканга аракет кылып атат. Качан ушул
Сарыөзөн оюнчусу Кубаныч Султан уулуна урмат чыккан учурда ага такыр улакты бербей жатат. Ошондуктан биринчи болуп ортого урматтын чыкканы жөн жерден эмес. Кеп бул жерде мисалы үчүн Геркулестин албетте алсыздыгында эмес. Геркулес албетте Ахиллес менен дээрлик бирдей болуп калды. Ошондо дагы бул жерде маанилүүсү Геркулес чыккан учурда аны ары бери козгоп туруп, андан кийин тең салмактан чыгарып туруп Кубаныч Султан уулу улакты эңип кетип аткан. 50 секунда, 5 минутта кетип атат. Азыр болсо мына Аудасбекке каршы Рустам Таналиев. Рустам Таналиевден бүгүнкү оюнда көбүрөөк нерсени күтүп аттым эле, ал өзүнүн сөзүн айта албай жатат. Мына азыр тоскоолдук да жараткан жок. Карасаңыздар, эч кандай маселесиз Аудасбек улакты еңип алды. Рустам Таналиев ошентип артынан ары чуркап, бери чуркап, жыйынтыгында Рустам Таналиев мына толугу менен позициясын алдырып койду. Аттын башын бурабы. Рустам Таналиев демек өзүнүн эң мыкты спорттук калыбында эмес экен. Ошондуктан демилгени лидерликти Улан Насакеев алганга аргасы болгон. Болбосо эң таланттуу чабандестердин бири да ушул Рустам Таналиев. Улак жерге түшүп калган сыяктуу. Тайгазандын түбүнөн улакты азыр ким эңип кетет? Сарыөзөндүн оюнчусу улакты эңип такымга басканга деле оңду басканга жетишкен жок. Ошол замат Чапкенедей ынтымак оюнчусу жабышып кайрадан жекеме-жеке. Бул рет дагы мына Ахиллес келип атат ортого. Кразы менен Кубаныч Султан уулу. Мындай болсо анда Сарыөзөн дагы жекеме-жекедеги тактикасын өзгөртүү керек. Биринчи Кубанычты чыгарбай, алгач же Акбар Иманбековду, же болбосо ошол эле Рустам Таналиевди чыгарып туруп, андан кийин башка улакты жерден көтөрүп, азыр мына урматтан дагы алып кетти. Кубаныч Султан уулу өтө таланттуу оюнчулардын бири. Кана аттын башын бурганга жетишти. Улак түшүп калыптыр. Улакты түшүрүп кеткен экен. Урмат Раушан уулу улакты эңди. Ал дагы тыштап. Мен оюмча атайын тыштады, кое бербесе аутка кетип калмак. Караңыздарчы. Биринин артынан экинчиси улакты эңемдейт. Кубаныч Султан уулу баары бир улакты өзүнүн карамагына алды. Такымга басып алып. Бул Тайгазанга албетте чабуулга чыкпайт ал. Бул өздөрүнүкү. Атаандаштар тарапты көздөй жөнөйт. Улан Насакеевке эртерээк өткөрүп берүү керек. Уланга өтпөй калдыбы же өттү? Жок, өтпөптүр. Дагы деле Кубаныч Султан уулу. Мына эртерээк алды мына Улан, ошентип өзүнүн карамагына. Караңыздарчы. Чыныгы чабандеске ушунайт. Аттан куласа дагы улакты кармап колунда алып жүрчүдөй. Улан Насакеев Тайгазанды көздөй бара жатат. Өтө ылдам баруунун деле кереги жок. Мына экинчи дем менен ийгилик жараткысы келди. Чындыгында ал жогорку ылдамдыксыз эле ийгилик жаратат. Мына Улан Насакеев эсеп санын теңеди. Уландын чыныгы азыр жылдызы жанып турган учуру. Бул салым ишке ашпай калышына өтө көп себеп бар болчу. Улакты жаңы Кубаныч Султан уулунан алган учурда ошентип аттан түшүп калайын дегенде ошондо да улакты кое берген жок. Кандай керемет көрүнүш. Күйөрмандардын кадимкидей ушул жерде купулу толуп, күйөрмандар ырахатка бөлөнүп турган учуру. Таймаш деген ушундай болот. Беттеш деген мына ушундай болот. Урматтуу дүйнө жүзүндөгү көкбөрү күйөрмандары мына бул беттешти көрүп чындап оюндун шаңына бөлөнсөңүздөр болот. Көкбөрү майрамынын мына туу чокусу бул жерде орун алып турат. Мына эсеп теңелип калды. Эми
Мындан аркы бөлүк болуп көрбөгөндөй. Күйөрмандар үчүн табышмак бойдон калмакчы. Кимиси бул команданын кимиси финалга чыгат. Азырынча эч ким жакын эмес эле. Кубаныч Султан уулу кайрадан ийгилик жаратып кетти. Кубаныч өзү жөнөйт сыяктуу. Жок, өнөктөшүн издеп атат. Бул ирет Улан Насакеевди издейби? Уланды мен аянттын ичинен көрбөй жатам. Ооба, мына Улан кирди. Улан Насакеев жакын бара албай жатат Кубанычка. Бир аз кароосу кетип калды окшойт. Тени такым деле канчалык катуу болбосун, мындай учурда ишендүү жүрүш өтө кыйын. Чапкенедей жабышып аткан атаандаштар кана өткөрүп бердиби? Жок, Кубаныч өткөрүп бере албай жатат. Ой, мына ушунчалык бири-бирине катуу жабышкандыктан улакты тарткан учурда аттар кошо жылып кетүүдө. Кубаныч дагы деле улакты өзүндө алып жүрөт. Кана Уланга бергиле, Уланга. Бирок өткөрүп берди. Фархат Бейшекеевке улакты өткөрүп берди. Кубаныч Султан уулу алмашууга кетиши керек, анткени ал чарчап калды. Азыр болсо сүрмө топтун арасында бул жерден эми албетте суурулуп чыгуу кыйын. Бири-биринен ашса-ашып кем калбаган командалар мына. Караңыздарчы. Аттын сүрүлүп бара жатканын ал мезгилде улакты Дастан Сагынбек уулу улакты алып кеткен экен. Ал жерге түшүрүп алды. Улак жерде. Бат-баттан алмаштыруу керек. Эки команданын тең оюнчулары чарчап калып атат. Дастан азыр оюнга жакшы аралашты. 25 жаштагы чындап күчүнө толуп турган Дастан азыр эңейин десе эмнегедир минген аргымагы Сармат мүчүрөт, ал минген аргымагы эмнегедир чөгөлөй калды эле. Чечүүчү таймдын эсеп саны айткымда келбей турат. 2 эсеби. Улак болсо ынтымак командасында. Жана ошол замат улак тартыш бул жерде орун алабы? Сүрмө бул жерде улак үчүн болгон тирешти орун алуу, тирешти ишке ашырып аткан мезгилде улак жерге түшүп калган. Мындай кымгылыктан ким улакты эңип кеткенге батынат болду экен. Караңыздарчы. Мына сага аттын башын бур. Нуржан мына улакты аянттан сыртка чыгарбастан өзүндө сактап калды. 3 атаандашты артта калтырды. Эч ким жок тоскоол кылганга. Мына жолунан бирөө тосуп чыкты. Калгандары да жетип келди. Биякта жогорку ылдамдыкты кармоо өтө кыйын, себеби аян бир аз оорураак, кум тереңирээк, ошондуктан кум калыңыраак. Ошондуктан ылдамдыкты кармоо дайыма оңойго турбайт. Айгышкан күрөш. Азыр ким салымды ишке ашырып кетсе, дал ошол команда финалга чыгууга өтө жакындайт. Кош такым менен ийгилик жаратканга аракеттер көрүлүүдө. Кана азыр сүрмө топтун так ортосунда жүргөн ким эле? Кандай болгон күндө дагы бир эмес бир нече чабандес айрыкча ушул жерде Азат Насыпбеков менен Нурбек Юсупов чапкенедей жабышты. Жана күү менен барып ошентип аянттан сыртка чыгып кетти. 2-2 менен беттешип бүтө турган болсо кошумча убакытты көрөбүз. Бир нече аттын шайы кетти, бир нече чабандестин шайы кетти. Бирок оюн кызыгандан кызып бара жатат. Азыр Кубаныч Султан уулу бул иретте улакты эң алган жок. Кубаныч Султан уулу
Қараңыздарчы Қуаныштың мына шамдағы айлығын, ептілігін. Жоқ. Улақ қайрадан жерге түшіп қалды. Чийимдин ичинде кругтан чыгалеп. 6-номердеги Қуаныш Сұлтанұлының арғымағына Кразда өте шамдаға екен. Ушунчалык бат бұрылып, бат айланып келіп, Геркулес айланып келгенше жоқ эле дегенде 1 секунд эрте ал. Ошол жерге жетип келип аткан. Азыр болсо Аудасбекке Қуаныш бул жерден жаушау, бир эмес 3 атаандаш. Анын арасынан бирөөсү атка ошентип атаандашка тоскоолдук кылганга аракет кылып атат. Тайгазанга жакындап барабы андай эмес. Аны кыйгап өтүп кетти. Сүрмө топ аянттын сыртына баратат. Аутка кетти. Аутка чыгып кетти. Жекеме-жеке. Аутка чыгып кетти. Жана ошондой эле буллит орун алып калышы да ыктымал. Биз буллитке баратабыз. Эгерде бул командалардын жеңүүчүсү буллит аркылуу аныктала турган болсо, андан да кызыктуу болот. Секунда эсеп саны 2-2. Оюн таласында калыс Алыкулов Шайлобек, Токторбек, Ажыгулов Токторбек жана Табылды Шикитов. Кайрадан эле Султануулу Кубаныч Ахиллести ойнотуп аткан. Урмат Раушан уулу азыр Ахиллес менен Кразды сүрүп чыгарды. Кубаныч жакшы оюн көргөзүп атышат. Краз менен Кубаныч бир нече ирет мына ушул атаандаштардын улактын кетти эле. Азыр болсо түп-түз жөө жүргөн чабандестер тарапты көздөй. Жөнөдө эле оюндун чаңын чыгарып, азыр оюнчулар катуу тирешип атат. Кана улакты ким көтөрүп кетет? Азыр ынтымактын оюнчусу улакты аянттын сыртына чейин сүйрөп барып таштап кетти. Аутка чыгып кетти. 16-минута 40-секунда. 3 мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт калыптыр. Дал ушул убакыттын ичинде эки команданын бирөөсү ийгилик жаратуусу керек. Андай болбосо кошумча мүнөттөргө өтөбүз. Негизинен эле бул команданын бирөөсү утмайынча бул беттеш аяктабайт. Урмат Раушан уулуна Ахиллес менен Кубантай Султануулу. Кубаныч болсо артта турат. 17-минута. Жекеме-жекеде Кубанычтай шамдагы оюнду жүргүзгөн чабандестер өтө аз. Акырын аргымактан Ахиллестен алыстап туруп, азыр кайрадан күй менен дагы ылдам оюнду жүргүзүп баштайт. Улакты эңем деген учурда ошол мезгилде чабуулга өтөт Кубаныч Султануулу. Айланып атат. Кана аны билген Урмат Раушан уулу болсо, азырынча жөн гана убакыт өткөрүүнү туура көрдү. Убакыт артта калды дагы. Азыр болсо бияктан ким? Таштемир Жекшенов чыктыбы? Жок, Рустам Тыналиев экен. Рустам Тыналиев комбат менен Геркулеске каршы чыкты. Жоки Орозбаев. Жоки Орозбаев. Ал Рустам Тыналиевдин дагы кичине табында болбой турган чагы. Жоки Орозбаев ошондо ат үстүндө Геркулес менен чыкты. Кармап атат Рустам. Эки командага тең ийгилик. Рустам чындыгында толук табында эмес экенине карабастан мына оюнга кадимкидей аралашып атат. Кечээ бир ирет ийгиликти жаратып кеткен эле. Жоки Орозбаев улакты алган болсо, азыр Рустам Тыналиев улакты эңип кете алган жок. Акыркы минута. Геркулес менен Ал мезгилде Жоки Орозбаев
бул ирет ийгилик жарата албай калды. Азыр Сары Өзөн коргонууда ойноп коюшу керек болот. Ынтымак болсо тескерисинче ушул жерден упай салып кеткенге аракет кылат. Кана Тайгазанга жакындап келе алат болду экен. Аут. Биз ошентип эми негизги убакытта жеңүүчүнү аныктай албай калдык. Бул эки команда финалда ойногонго татыктуу. Бирок албетте финалда ойногонго мындан башка да татыктуу командалар бар. Ошондуктан булар жарым финалда өздөрүнүн ортосунда ич чара мыктыны аныктап алышы керек. 3-2-1 стоп. Убакыт аягына чыкты. Бул тайпалык ойын. Жок, бул негизинен тайпалык ойын. Андай болсо эреже боюнча бүтүшү керек. Кантип чечишти? Плей-оффтук беттеш болсо, анда жок, ойношот экен. Ич ара мыктыны аныктайт экен. Туура чечим. Бири-бирин утуп чыгыш керек. Бирок тайпалык ойын экенин эске ала турган болсок, тайпалык беттештерде тең чыкса, ошол бойдон ойын токтошу керек эле. Биз күтүп туралы. 5 мүнөт тыныгуу, 5 мүнөт. Норматтуу көкбөр көрмөндөрү. Ошентип Сары Өзөн ынтымак командасы алтын гол үчүн болгон беттешти баштады. Улан Насакеев ушул жерден улакты Тайгазанга жаңы ыргытып бара жаткан учурда сактап калды. Эмне болуп кетти бул жерде? Кандай кылып чаап кетти, кандай болуп кетти? Эреже бузууну деле байкаган жокпуз. Алтын гол үчүн болгон таймаш башталды. Кимиси кайсы команданын бирөөсү биринчи улакты салып кетсе, ошол замат демек беттеш токтойт жана финалга чыккан команда аныкталат. Улан Насакеев өтө жакшы чабуулду баштады эле, бирок эмнегедир ортодон баштап атат. Кайра башынан башталыптыр. Мына алтын гол үчүн болгон беттеш эми башталды. Кана улакты ким жерден эңип кетет болду экен. Өтө маанилүү учур. Бул жерде бир салымдын куну өтө жогору. Экөө тең финалда ойногонго татыктуу. Кимиси чыгат болду экен? Мына ушул суроо буга чейинки 3 таймдын жыйынтыгында эсеп 2-2 болуп калган. Улан Насакеев Сары Өзөндөн 2 ирет салым салган. Ал эми Сейитбек Анарбек уулу менен Нуржан Мелисбек уулу бир-бирден ийгилик жараткан бир-бир жолудан. Жаракат алып калбагыла, мен деле жаракат алып калбаса экен деп тилек кылып атам. Улак болсо азырынча мына Нуржанда демек. Нуржан ат үстүндө улак тартыш орун алды эле. Нуржан жөнөдү. Тайгазанды көздөй. Нуржан Мелисбек уулу азыр ой. Улакты бул жерден ал жерден жулуп кетейин деди эле. Азыр болсо мына Сейитбек Анарбек уулу ошол замат улакты жерден үйүп алды. Сейитбек бир атаандашты артта калтырып аянтка Тайгазанга кайрадан жетип келе жатат. Аны коргоочу Азат Бешиналиев жолун тосуп калды. Өтө маанилүү учур орун алып атат. Кана 30 секунда улак болсо ошентип додонун арасында калды. Дагы деле Сейитбек Анарбек уулу улакты алып жүргөн экен. Бир рет ал ийгилик жараткан бул беттеште аянттын сыртына чыгарып салды. Жекеме-жеке. Азыр Кубаныч Султан уулу чыгат Сары Өзөндөн. Ынтымактан ким чыгат болду экен? Ынтымактан Аудасбек чыкты.
Жаны Жоке Орозбаев менен жүрдү эле буга чейин. Геркулес чыкты мына. Кошумча убакытка дагы келип жеттик. Азыр бул кандай жыйынтыкталат бардыгыбыз. Үрүбүз түшүп күтүп атабыз. Жекеме-жеке башталды. Геркулес менен ортого чыкты. Азыр болсо Кубаныч Султан уулу улакты. Эң алдыдагы Кубаныч азырынча өзүнүн тайгазанында жүрөт. Кубанычты крас чыгып кетти. Же улакты жерге тыштап кетти беле. Улакты жерге тыштап туруп андан кийин кеткен экен. Азыр Шамдагы оюнчулар биринен сала экинчиси аны эңип кеткенге бел байлап атат. 3-минутта Сейитбек Анарбек уулу улакты өтө жакшы эңип кетти. Тайгазанга келе жатат, бирок улакты азырынча такымдан чыгаруу опурталдуу. Тартырып коюу коркунучу бар. Ошондуктан акырын улакты такымга басып алып, ыңгайлуу учурду күтүүдө. Сейитбек кыргыз көкбөрчүлөрдүн арасында негизи эле дүйнөдөгү эң мыкты чабандестердин бири, эң мыкты чабуулчулардын бири. Аттын башын көз ачып жумганча Тайгазанга кирип барышы ыктымал. Дагы 5 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Алтын голго берилген Кубаныч Султан уулу, Кубантай чапкенедей жабышты. Ана улак кимде экенин азырынча билүү кыйын. Сүрмөтөп аутка жөнөдү. Аутка жөнөдү ооба. Аутка чыгып кетти. 5-минута. Алтын мына голго берилген 10 мүнөттүн жарымы артта калды. Мында дагы эсеп сандары өзгөрбөй калса, анда Буллит орун алат. Буллиттен жеңүүчүн аныктайбыз. Жекеме-жекеге бул ирет дагы Геркулес чыкты. Геркулести ким минип жүргөн азыр такыр карай албай атам. Аны Ахиллес чыккан экен. Урмат Раушан уулу. Мына Урмат Раушан уулу бир ирет эңкейип көрдү. Ортодогу жекеме-жеке Кубантай өтө активдүү болуп, ошол алтын гол үчүн болгон убакытта дагы бир ирет улакты жерден эңип кетти эле. Позициялык жүрүштөр өтө маанилүү, башка аттардын жайгашкан орду дагы өтө маанилүү. Себеби Кокус азыр Кубаныч улакты жерден эңип кете турган болсо, андан аркы чабуул кандай орун аларын ошол аркылуу билсе болот. Азыр Урмат Раушан уулу улакты ойлонбостон сол такымга басып алды дагы. Тайгазанга жөнөдү Урмат Раушан уулу. Ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Эмне болду? Урмат Раушан уулу эмне үчүн Ахиллес эртерээк токтоп койду? Барып Тайгазанга барып сайылбайт беле. Тайгазанга барып сайылбайт беле. Такалып турбайт беле. Иш жүзүндө ошентип андай нерсени биз көрбөй калдык дагы деле оюн уланат. Мына көкбөрүнүн чыныгы үлгү боло турган таймашы орун алып атат. Бири эрда, бири шер. Ушул эки команда кайрадан жекеме-жеке. Бул ирет 7-минута. Геркулес чыкты. Кошумча убакыт 10 мүнөттүн 7-минутасы. Кимиси чыгат? Аянттын ичинде 3 ой жүрөт. Арка чегинсин башкалар калыс болсо өзү ортого коюп берүүнү туура көрдү. Мына караңыздарчы. Ой. Шайлообек Алымкулов мына эки тарапка турушу керек. Андан кийин мына ышкырык жаңырбай жатат. Алам кең болсо да үзөңгүлөрү тийишип турган Урмат менен Кубаныч. Азыр болсо Кубаныч улакты жерден бир көз ирмемде алып кетти дагы. Такымга басып атат. Кубаныч Султан уулу бул жерден
экөө бирдей кармашты. Азыр атты кимиси кандай бир Жугуп кетчүдөй. Урмат менен Кубаныч. Кубантай. Эч ким буларга тоскоолдук кыла албайт. Кубаныч Султан уулу жана Кубаныч улакты эңгени менен бирок позициясын алдырып койгондой көрүнүүдө. Эки команданын кайсысына кандай Кубаныч такымга басып алды. 8-минутанын 40 секундасы болсо, анда дагы 1 мүнөттөн бир аз гана көбүрөөк убакыт калды. Экөөтең качырата басты, экөөтең качырата. Канын чыгара алмады, экөөтең бармады. Арыгдардыгыз. Кубантай деп жар салып баштады Сары Өзөндүн көрөрмандары. Кубантай аягына чейин тирешти дагы. Урмат болсо, Урмат татыктуу каршылыкты көрсөтүүдө. Улак жерден көтөрүлгөндөн кийин буларга берилген убакыт чектелбейт, ошондуктан аянттан сыртка чыкмайынча оюн жүрө бермекчи. Оюн токтобой, убакытта кетип атат. Байгени бергиси келбей атат, жеңишти бергиси колунан. Булитке барат окшойбуз. Булитке барат окшойбуз. 10 мүнөттө эле соңуна жакындап калды. Урмат улакты алып койгон экен. Алып койду. Урмат караңыздарчы. Ушинтип атып улакты Урмат алып койду. 10 секунда. 1, 2, 3. Ай, улак жерге түшүп калды. Мына кошумча убакытты да ошентип соңуна чыгардык. Эми булит болот. Ооба. Азыр булит башталганда, эгер эрежени билбегенде, толук түшүнбөгөндөр болсо, кайрадан аны түшүндүрүп өтөбүз. Азыр бир сыйра бир аз демин басып алышсын командалар. Андан кийин булитти баштайбыз. Урматтуу көпөр көрөрмандар, ошентип ынтымак Сары Өзөн беттешинен булитин баштадык. Азыр болсо Сейитбек Анарбек уулу ошентип өзүнүн салымын ишке ашырды. Негизги убакыт 2-2 болуп калгандыктан азыр мына булит орун алып атат. Алгач Сейитбек чабуулга чыкты, жабыркап калган экен. Мына Сейитбек чабуулга чыгып, ал улакты салды. Эми азыр Сейитбек артта коргонууда болот. Ал эми Улан Насакеев ал демек улак менен чабуулга чыгат. Эреже боюнча мына ушул сол жактагы тайгазанга жакын турган айлампанын жанынан улакты такымга басып чабуулга чыккан оюнчу демекки болот. Ал эми анын артында ошол тайгазандын тушундагы чийинде артынан кууй турган оюнчу болот. Ошол карама каршы тараптагы тайгазанга жеткенче барып тоскоолдук кылып калуу керек. Иш жүзүндө ал канчалык татаал болуп чыгат. Бул дагы белгилүү жогорку ылдамдык менен барса, эгерде айрыкча арттагы аттар бир топ күлүк болсо, кууп бара жаткан ат күлүк болсо, ал тоскоолдук жаратып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошентип азырынча Сейитбек Анарбек уулу салымды салды дагы. Бул жерде ынтымак алдыда. Улам кызыктуу болуп атат. Мына Сейитбек арттагы ошентип тайгазанын жанындагы чийинге токтомокчу. Булитте азырынча улакты эсеп менен такымга басып эмес, мына кадимкидей эле эрдин кашына басып келе жатат. Сейитбек арттан дээрлик жетип келем дегенде Улан Насакеевдин бул азыр келип карап атышат. Эми бир тарабы тайгазандын кырына туруп калды.
Калыстар тобу азыр чечим чыгарат. Мына ар эмесчи бер эмес мына ушул. Жок, мына аксакалыбыз айтып атат. Ошентип бул Эл даражадагы калыс келип айтып атат. Эми көрүнүп эле турат. ошентип мына улак бул эсепке алынбай калды. Ошондо булит боюнча эсеп 1-0. Мына бул жерде Улан Насакеев ошентип өзүнүн салымын ишке ашыра алган жок. Эмнегедир өтө жай барып койду эле, ылдамдыкты кармабай. Экинчи жұп Дастан Сагынбек уулу ынтымак командасынан. Дастан Сагынбек уулу ал улак менен, улак төңөрүп турат. Артка Аскат Аскаров жайгашты. Аскат Аскаров быйылкы сезондо Достук командасынан Сары Өзөнгө келген. Дастан Сагынбек уулу жакшы ылдамдык менен бара жатат. Атаандашын бир сыйра карады. Тайгазанга жакындап келди дагы. Оңой эле салып кетти. Эсеп азырынча 2-0. Бирок Аскат Аскаров эми улакты азыр салышы керек. Улан Насакеев ошентип жай барганын кесепетин көрүп калды десек болот. Эми Дастан Сагынбек уулу артка жайгашмакчы. 26 жаштагы чабандес Аскат Аскаров да 93 эгерде жаңылбасам. Азыр Аскат Аскаров чабуулга чыгат. 2-0. Азырынча 2-0. Дагы алдыда ашуулар бар. Булит оюнунда. Аскат Аскаровка улакты алып беришти. Алып келип мына берип атат. Дем албай отурабыз. Эми өңөргөн Аскат Аскаров. Сары Өзөн командасы азыр улакты өңөрөт. Дастан Сагынбек уулу салдырганга аракет кылат. Оюн таласында калыс алып болуп Шайлообек. Эми бардыгы эле калыстардын бардыгы жалпы жамаат оюн таласында. Аскат Аскаров сүлүк караны мени болгонбу. Азыр кана калыстын ышкырыгы жаңырары менен ошол замат. Ал старт алат. Кетти. Мына кана Аскат Аскаров түз барып Тайгазанга токтоп бериш керек. Аргымак ийгиликтүү. Аскат Аскаров эсепти 2-1 кылды. Азыр эми 3-чү жұп. Астаркул Табышев ынтымак командасынан. Таштемир Жекшенов бул мына 18 жаштагы Сары Өзөндүн оюнчусу. Демек Таштемир Жекшенов менен Астаркул Табышевдин жугу чыгат азыр. Таштемир Жекшенов 2000-жылкы Доул, чапканаты Доул, 3-чү жұп. 2-1 Булиттеги эсеп саны 2-1. Доул менен демек Таштемир Жекшенов чыгат. Астаркул Табышев. Мына биринчи Астаркул Табышев жүрүшкө чыкмакчы. Азыр жекеме-жекеде оюндун өзүндө көп чарчап чалыкпаган чабандестер ойноп атат. Бир гана Улан Насакеев оюнга кошулду эле, ал өтө активдүү жүргөн. Анын болсо ыргыткан улагы Тайгазандын ошентип кырына туруп калган. Азыр ынтымак командасы Астаркул кетти. Астаркул Табышевна өтө аты жеңил, ишенимдүү бара жатат. Тайгазанга келип токтогон учурда улак Тайгазанга түштү. Улак Тайгазанга түштү. Жана эсеп 3-1
Азыр эми Таштемир Жекшенов чабуулга чыкмакчы. Эки команда да тең 5-тен чабандастар Азыр эми каттоодон өткөн. Жекшенов Сарыөзөн командасы улакты өңүрөт. Таштемир Жекшенов чабуулчу. Булит оюнубуздагы эң сонун Көкбөрү федерациясынын Доул деген аргымак менен Булитке дагы келип жеттик. Булитти дагы көрүп атабыз. Таштемир Жекшенов бою 1.83, салмагы 82 килограмм. Мына Таштемир Жекшенов 2000-жылы 18-ноябрда жарык дүйнөгө келген. Ноябрда демек ал 19га чыгат. Жаш кыргыз көкбөрүсүнүн келечеги болгон оюнчу. Атаандашына Астар Култабышевга тоскоолдук кыла алган жок. Азыр мына өзү эми улакты салышы керек. Үчүнчү бар. Өтө маанилүү. Таштемир Жекшенов мына өзү экономика факультетинде окуйт. Астаркул Амандор чапканаты. Эми Сарыөзөн командасы өңүрдү улакты. Кетти. Кетти. Мына ошентип Таштемир Жекшенов 18 жашар чабандес. Ат барып эле токтоп берсе маселе болбойт. Кана ат токтоду, улак тайгазанда. Охо, Таштемир. Чабайлагыла. Бирок жакшы эле болуш керек. Менин оюмча жакшы эле. Дарыгерлердин көмөгүнө муктаж болуп калды. Мына тез жардам мунасы жөнөдү. Бирок өзүнүн жумушун аткарды. Албетте салмагы да оор. Өзү да олбурлуу. Тез жардам баратат, тез жардам. Таштемир Жекшенов улакты салгандан кийин ошентип ыңгайсыз абалда калды. Таштемир эсепти 3-2-ге айлантты ошентип. Азыр болсо андан кийинки жуп. Эми 4-чү жуп. 4-чү жуп. Ынтымак командасынан Мелисбек уулу Нуржан чапканаты Каракуш. Нуржан Мелисбек уулу экен демек. Сарыөзөн командасынан комбат менен Рустам Тыналиев комбат менен. Рустам Тыналиев азыр арттан кууп келет. Ал эми Нуржан Мелисбек уулу ал андан качып барып улакты тайгазанга салышы керек. Нуржан өңүрүп турат. Мелисбек уулу Нуржан 91-жылкы чапканаты Каракуш. Рустам Тыналиев комбат менен мына кууп жөнөдү. Өтө жакшы ылдамдыкты кармады, бирок Нуржан Мелисбек уулу эң акыркы учурда ошентип ийгиликтүү болуп кетти. Эсеп болсо 4-2. Азыр бир бул жерде негизинен 5тен болчу, же 4төн беле. Оюнду аягына чейин чыгарып коелу. Жок, азырынча беттештин тагдыры чечиле элек. Шашылбагыла. Оюнду аягына чыгарып коелу. Бул жакта дагы бир чабандес бар болушу керек. Же 4төн катталды эле. Оюнду аягына чейин ойноп коюш керек да негизичи. Жок, анын эгерде 4төн болсо мааниси жок. Жаракат алып каласына мындай шарт түзүп берели. Рахмат. Мына урматтуу мекендештер, ошентип 5тен эмес 4төн бул жакта өкүлдөр болгон экен. Андыктан эсеп 4-2. Азыр Рустам Тыналиев улакты салган күндө деле 4-3 болуп калмак. Андыктан Талас облусунун ынтымак командасы финалга чыкты. 31-августта эми алтын байге үчүн беттешет. Ал эми Сарыөзөн ошентип айгышкан күрөштө бир аз жолдун болушу
ишке ашпай калып, жыйынтыгында эми алар 3-чү орун үчүн эртең беттешүү өткөрмөкчү. Азыр бир нече көзөрмөмдөн кийин биз Кара Буура достук беттешин баштайбыз. Ошол оюндан жолукканча.